Yeri değil, yeri Alaş, yeri Taras, eyvallah on batırın Manastır başları. Manastı birliği meselesi bir de özdeştiriyor meselesi daha ikinci bir mesele. Hurmatlı telegörүүчүлөр, Манас жана тарых деген аталыштагы берүүбүзгө куш келипсиздер. Манас Кыргыз элинин тарых эпопиясы. Анда Кыргыз элинин өткөн кеткени, башынан кечирген кечирмиштеринин баары бар. Манасты кээ бирөөлөр адабият, аны адабият катары изилдөө керек десе, кээ бирөөлөр жок, Манас тарых, муну Кыргыздын тарыхы менен беттештирүү керек деген караштарды айтып келатат. Манас эпосунда көптөгөн жөрөлгөлүү окуялар, салттык баяндар, салттык окуялар бар. Бүгүнкү берүүбүздө биз Манас эпосундагы жөрөлгөлүү окуялардын бири болгон Чоң Казат, же болбосо Чоң Казат сөзүнүн түп төркүнү жөнүндө маек куралы деп турабыз. Бүгүнкү маегибизге окумуштуу агабыз, тилчи, изилдөөчү Макеле Өмүрбайды чакырдык. Анда жарым саат бою биз менен чогуу болуңуздар. Манас Чоң Казат эмес, улуу жүрүш жасаган деген макалаңыз жарыяланды. Эми биз билгенден бул Чоң Казат болсо Манас эпосундагы жөрөлгөлүү чоң окуялардын бири да. Анын үстүнө бул жалпы элге алда качан өздөшүп кеткен бир чоң темалардын бири. Мына ушундай теманы ушул маселелерди көтөрүп чыгышка эмне себеп болду? Эми бул биз Манас эпосун куткарып калдык деп мазмунун кагазга түшүрүп басмадан чыгардык эмеспи? Эми мунун ичинде дагы эле кээбизди кайталайбыз. Манас жомогу Кыргыздын руху деген маселеден улам ушулар кайра козголот экен. Бул руху болгондо кандай? Бир чоң окуя. Болуп дагы ушу Чоң Казат деген окуяга кызыгуучулар да көп, айтуучулар да көп. Аны илимпоздордун түшүндүрүш да карбашка. Казат деген сөз эмне дегенде түпкү маанысы, дагы эле сөз жагынан барабыз, маанысы жагынан. Дин таратуу үчүн согушу. Дин үчүн согушу. Ушул маанында. Эми биз Манас эпосун окуп, ошол эле Чоң Казат деп аталган окуяны окусак, бул дин үчүн эч качан Манас чоң бейжинге барбаган. Мунусу өтө анык. Ошол үчүн эмне үчүн бул Чоң Казат аталды деген маселени изилдөө керек. Кийинки урпактарга түшүндүрүү. Ошого ханзуча которулганда да, башка тилге которулганда да биз түшүнүп берип атабыз. Ханзуча юанжың алыс кылсак, улуу жүрүш. Ушундай бир улуттун же бир жекенин чыгармасы эмес, бир улуттун эпосу жомогу. Болуп дагы ал Кыргыздын энциклопедиясы. Руху болуп турган чыгарманын ошол рухка туштук окуялары, сөздөрү ошого жараша болду. Кайчылык болбосу керек. Ошондон пайдаланып эмне болуп атат? Манас казат кылган дегендей болгон, мындай болгон. Изилдөө темасынан көрүнүп тургандай, бул дагы мазмун жагында. Чоң Казат эмес, улуу жүрүш жасаган деген сөз Манас эпосунун өзүнүн ичинен алынды. Карасаң, ал Казат үчүн кандай бир капырлар менен согуша турган мындай окуя жок. Өзүнүн кеттүү жоосуна элди күн көргөзбөгөн жоого аттанган согуш. Кыргыздын ар кандай баатырлык эпосунда, ар кандай баатырында дин таратыш үчүн, же болбосо башка үчүн согушкан баатыр жок. Жомокторунда, кенже эпосторунда да. Ушунан алып караган убактында Кыргыз тарыхындагы
Kırgız tarixinde. Oylama, oy cumhurtu al için emas, erkinlik için küreş jasoo bolgon bul Kırgızdın batırlarının çoğun kasiyeti dep aytып. Uşul maneden alıp aytkanda bul emне için çoğun gazat bolup kaldı деген söz. Menin bu jolku izilдөөнde alıp aytkanda bul çoğun gazat деген söz, gazat деген söz oşol kezdin özünde soğuş, uruş деген manada koldanılıyor. Makalarını okuganlar düşünet. Misalı, jönököylөр misal aytayın. Tышkı жетkan Manaska opuzalap, Manas bizdi başkarıp aldı, oşoğa dümök salalı dep kеңешкен кезде Manaska gazat kılalı dep aytат. İçki jagынан uruş жасайлы деген сөз. Ал тургудай ушул изилдөөнүн канчанчы бети менен мына бул жерде өзүндө турат бул Сагынбайдын манасында. Не болду? Оңурбай дагы бер жака аттанган кезде Манаска казат кылалы деп дагы айтат экен. Оңурбай. Ошого бул казат деген сөз ошо кездин чоң азыркы стил менен айтканда модасы болгон сөз болуп чыккан да. Күчтүү болуп uruş kılalı, dümök salalı, soğuşalı degenden göre azat kılalı degen söz oşa kezdin güçlü sözü var. Güçlü söz. Oşaga bul okuya menen baylanışı çok. Sözdün berilişi, söz arkasının berilişin oşa kezdeki 17. 18. kılımdaki manasçılar güçlü söz katar. Koldanmanda. Misal oşonda men ayttım, mesela ilgeri Kırgızlar Ajo dep kelgende azыр prezident деп. Ошого окшош ар бир доордун өзүнүн өтүмдүү сөздөрү бар. Сүрүлүү, сырдуу сөздөрдү колдонуу аркылуу баянды күчөйтүү максатында иштейт. Ушул максат менен бул улуу жүрүш деп айтса, же болбосо ошол улуу жүрүш деген маанida окурманыбызга түшүндүрсөк болот экен деген ой менен иштейт. Эгер андай кылбай турган болсок, дагы бурмалаачулар эмне? Бул Манас эпосу газат жасайт экен деген түшүнүк менен бирөөлөр бурмалап башка макала жазып калса, Манастын акыйкат үчүн күрөшкөн күрөшүн бурмалоого соктуруп атат. Ушул максат менен түшүнүктө ушундай ал эң бир жакшы жери баягы сөзүңүздө мен бир нерсени түшүнүп атам. Муну дүйнөлүк чоң тилдин бири болгон ханзу тилин которгондо баягы газат деген арабчадан кирген сөз Шенжан деп которулбай, Юанжан деп которулуштун өзү как баягы сиздин идеяңызга кандай ойлогондой төп эпостук өз маанисинде бул. Баягы алдыңкы жолдордогу программабызда айткандай жаңы камкор деген сөздө эпостун өзүнүн маанисинде эмес, канды жута турган, канга кумар дегендей теп жаңы маанисинде калбай, мунун котормосу жакшы иштелген экен. Эми биз англис тилдерине, орус тилдерине кандай которулду, муну дагы мындан кийин иликтеп көрсөк болот. Ушул өтө зарыл нерселер. Биз Манас эпосун коргойбуз дейбиз, коргогондо аны башка тилге Манасты таанытабыз деген кандай таанытабыз маселеси бар. Эгер ошол казат боюнча которулуп, казат деген сөз боюнча которулуп кала турган болсо, мааниси башка болот. Бул маани маселеси. Сөздөн келип чыгып турган маани. Кийинки суроого өтсөк, Манастын чери тартып, улуу жүрүш жасаганын ар кандай изилдөөчүлөр башка пикирлерди айтып келатат. Ал тургай ошо Алмамбеттин максаты менен чери тартып, Кыргызга чоң зыян тарткан, чоң зыян келтирген деген пикирлер дагы бар. Сизче чоң газат аталган Манастын чери тартуусунун себеби эмнеде болгон? Ушул эми бүткүл Манас жомогунун түйүндүү жери катары
ушул окуя жөрөлгөн окуя да. Улуу жүрүш дейли, чоң казат дейли, маанысын өзгөртүп алдык да, биз маанысын ошондой түшүнсөк болот. Бул эмнеге барган? Кээ бирөөлөр айтат, чын эле Манас ошо жерге чапкынчылыкка барган деп айтат. Манастын өзүнүн бир принциби бар кыргыздардын. Үйдө жатса эл бакмак, бастырып келсе жоо алмак. Бул батырлыктын белгиси. Капкайда барып эл чапмак, кагылышып жүрүп мал таппак. Бул караөзгөйлүктүн белгиси, фашисттиктин белгиси деп. Манас элден мурун өзүнүн программасын, кыргыз кайсы кезде согушат, кайсы кезде эл багуу деген, үйдө жатса эл бакмак деген тынчтык кезде өнүгүү керек деген программа. Ушуга ылайык Манастын эми аттанып чээрүү тартып, ошол улуу жүрүш жасаганы, анан барып чоң Бейжиңге барып, Эсенкан менен көрүшкөнү эмне деген максаты Манас эпосунун ушул бөлүгүн. Мейли Саякбай, мейли Сагынбай, Жусуп Мамайдыкын окуп, бул бөлүгүндөгү максат экөө. Бирөө дүмөк салып өз ичинен козголгон, сырткы жеткан, Манаска үкүс салган кезде булар чогултуп келип туруп, жоо кандай, жол кандай, ким менен согушуп атканды көрсүн. Өзүнчө үйүндө жатып кутурбай деген максат бир. Ошолорду алып келген. Манас эч качан Манас жомогунда айдама кол жасап алып, 5 илек, 50 илек, 14 канды бүтүн адамын алып жөнөшүнүнө сөйлөгөн. Эки максат. Бирөө ошол 14 кан көрсүн үчүн. Жоогандай. Өзү эле 40 чоросу менен көп болсо 480 камдуу жоокери менен жүрүп, тиле билбейт жоонун канчалык жаппасы. Көрсүн. Манаска дүмөк салып келгенде сырткы жет. Ошону менен кеңеш да коюп, сүр айда бас, фалан жерде жолугабыз деп алып жүргөн. Бул биринчи себеп. Экинчи себеп эмне деген убактында Коңурбай ар жылы элге тийип, топозун айдап, адамдарды күн көргөзбөй, бир жак четинен тийип качып, тынчтык бербей. Ошого мунун түбүнө барып, эпостун өзүнүн текстин окуп берсем дагы мен болот. Бирок азыр ушундай эле айталы. Эсенкан менен келишимге келүүгө бар. Ушинтип тынчтыкты кетире бересиң элби, же болбосо мындай тынч жашайбыз. Тынчтык максат үчүн барды деп айтсак, өтө чоң даражада Манасты түшүндүрүм. Окуя да ошондой. Жолдо ошондой азап машакаттар тартып барып, ал жерде согушпайт эч качан. Эсенкан менен сүйлөшөт дагы. Ким мурун айтса, Коңурбай менен ал караны мага бер десе болот деген сөздү Бакай айта албай калып, Жусуп Мамайдын айтым боюнча. Эсенкан айтып жүргөн экөөнү мага алып калды. Кийинки балакеттин баары ошондон келе турган Манас. Келишимге келип, эми өз текстте ушундай. Ушул шаарга кирип, өзү канчалык турсаң туруп кете бер деген Эсенкандын буйругу менен чоң Бейжиңге кирди. 3 ай чамасында турган. Турган кезде дагы эпосту окусаңар болот. Тартипти кандай, ошол шаарда кандай тартип менен жашоону Манас өзү тапшырат. Ал жердеги элге көрмөй болуп, элге жаманат болуп, элге кыргыздын кадырын кетирбестик боюнча көптөгөн сөздөр айтат. Биз ушул идеяларга түшүнүшүбүз керек. Эми окуя эмне болду? Ал согуш үчүн барбады деп айталар. Ишенбесеңер, ушул окуяны оку. Кай жерден келди? Дагы Коңурбайдан келди. Манас да 14 канды кетирип болуп, анын бардыгын ошол шаарга киргизген эмес. Чоң 40 чоросу менен гана келип, чоң Бейжиңге кирип, ошол жерлерди көрүп, эми кеткеле аткан түшүндө Коңурбай кастык менен
Manaska görünbey gelip, görünbegeni jankıl korgon deyiz, korgon keng bolat eken, oşonun için öndeylep koygon men. Jaşınıp turup Manaska ulu baltany çağır. Başka aytımlarda da başka. Manas jaralanat. Bирок Manas'ın o yerdeki okuyasına taң kalsan olur. Өзі елемегендей, балта кірді ме кірбеді дегендей ғана шығып кетеді. Оқпай мұндай болдық деген бұл батырлықтың белгісі. Шығып кетеді. Бейжіңнен шығып кетіп жолда баратқанда не olur? Манас жараланған, бұл жақын мөөнөт içinde өледі. Ошол үчүн чаап калыш керек деп Коңурбай ошондо колду баштап келип Çoğun Gazat деген soğuş Manas kayta geletkanda yolda ulu vuruş oşondu. Çoğun soğuş oşondu. Koңурбай arkasına geldiğinde Manas ne kılar? Kaçtı деген. Jamanattığa kalbaydı dedim. Tüşüp oşonun soğuş. Soğuşkanda dağı 15 gün tötöp berip dağı Koңурбай çıdabay mana esalуу вактысын бердик dağı kayra. Gördün mü? Yaralı olturgan Manas dağı esalуу вактысын берет. Ошондо Алмамбет эмне деп айткан? Катып айткан Manaска. Бул өтө чоң жаңылыштык. Жогу кайра мөөнөт берсек, биз бул жолдо турсак, акыр баарыбыздан айрыласың Манас деп айтканга окшош. Негизги батырларынан кээ бирөөлөр айтат экен, Çorolorunun bарын kırılgan. Çorolor kırılgan yok anda. Negiz batırlarından jeti boşu jeti. Soğuşta Çıpşaylar da alıp geldi daha. Manas özü kuraldı çek degen, özün çek degen. Batırlıktın yolu boyunca basıp geldi. Akkelte degen kuralın oşonca asınıp durup Koңурбай oşonca jakın gelse de attılar. Çıpşaylar çıkkandan Almamet'in osiyatı boyunca neydi? Kırgıç kuralı o şeyizde. Şunun için Manas'ın kanday barganın biz nege düşüne albay oşonday makalalarda yazıp yata turganda ayran kalasın teksti okuş gerek. Nege bargan? Emne okuya oldu. Bu yerdeki mesele batırlık çınığı kasiyetmenin ailekerlik ortasındaki soğuş. Don kurmanı oldu. Batır degen kaçmay. Ölse de kan maydanda, nak maydanda ölet dep Manas yaralı bolsa da düşüp kalıp soğuşar. Al Koңурбай ayla işletdi. Uvalda, ruhsat suru, ana janka okşoş gözge tanılardı çakırıp geliyor. Şu yol menen Manas. Bирок Manas el dilinde tüylük kaldı degenimle adamzattın batır degen kasiyetin saklagandığı için bu tüylük batır. Koңурбайды keyin Semete öldürdü. Alı keyin kim asıl adı öldü. Şunun için ayla menen çınığı batırlık meselesinin ortasında. Oşağa çoğun Gazat deyili, meyli ulu jürüş deyili, sözdün manısı uruş degen söz Gazat deyili. Uruş jasaylı, uruş yarlı deyili. Күрөш өлü degen manını, oşo kezdin doğrudun tili, Gazat degen söz küçlü olgandığı için, oşona ana koldangan. Азыркы биздин ушул Манас изилдөө деңгээлибизди канчалык деңгээлде деп баалайсыз? Андан кийинки биздин Манас изилдөө багытыбыз кандай болуш керек? Ушулар жөнүндө сизден бир уксак дейбиз. Эми ушул изилдөө деген сөздүн өзү кыргызда аябайсың. Издөө. Аны эмнени издейт? Баалуулуктарды издейт. Изилдөө деген эмне дегенде азыр тааныштыруунун өзүндө. Falan obraz kanday, anakideki, vakaydaki obraz boyunca adaviyatlık jagынан tanıştırуу olur.
Эми муну мурдакы Чыңгыз Айтматовдон баштаган улуу данышмандар кыргыз руху дейт экен. Бул кыргыздын руху кайсы жеринде мунун? Кайсы жерлерин алып чыгуу керек? Masalan, жеке эле бир кишиге кайсы жери дем болот? Мисалы, Манастагы чыдамкайлык дейт. Чыдамкайлык ар бир кишиге чыдаш керек экен. Ал Манасты уктап калса, бул уйкучу экен деген нерсе эмес. Буяктагы жооп, буякта өзүнүн кошууну ортого жатып уктаганы эмне? Манас уктап атканда эл психологиялык жагынан тынчат. Ал Манастын ошол жерде өзүн билбейм да кеңгиреп дүйө катары уктап жаткан нерсе эмес. Бул чоң акылмандык. Ошондо кандай чыдамкайлыктар? Ушул чыдамкайлыгын Манастын маселен чыдамкайлыгын көтөрүп чыкса, бул рух. Манастын ушу элди, жерди, мекенди, эркиндикти сүйөр идеясын алып чыксаң, бул рух. Манас эпосундагы достукту. Кандай достук? Кыргыздар дос кармай албайбы? Ушул жагын алып чыксаң, бул адамзатка пайдасы. Манастын маселен 40 чоросунун куралышы, башкалар деген кандай деген улуу нерсе. 40 чоронун ичинде өзүнүн жоосу да бар. Мурда согуш. Ошолордун сандары бар да, андан кийин Алмамбетти кабыл кылышы. Азыркы заманда бир улуу техникасын кабыл кылганга окшош, Алмамбетти кабыл кылуу деген өзүнүн ошол бийлигин өнүктүрүүгө, өзүнүн коомун өнүктүрүүгө канчалык салынган. Бул идеялар деген эмне? Баалуулуктар. Эмне үчүн кабыл кылды? Ажыз болуп калып, күч жетпей калып, киш таппай калып, Алмамбетти кабыл кылган эмес. Акыйкат. Дүйнө жер бетинде акыйкат деген окшош. Алмамбетти акыйкат издеп келген адам. Ордолу акыйкат кайда бар зат адамдарды бар. Манастын жанынан тапты. Ошол үчүн Манаста баалуулук кайсы дегенде, акыйкатты издеген, акыйкатты колдогон адамдар мейли ал улутту кайсы болсун. Ал жоо жактан болсун мурун. Ким болсун, билими болбосун, бир жерге чогулат деген. Ошого биз Манастын сыртында азыркы жүрүш изилде эки түрлүү жүрөт. Бирөө адабияттык туркудан туруп изилде. Образдарды изилде, анан кийин мотивтерди изилде, анан башка дейт бар. Анан саптары, көркөмдүк жагын изилде. Дагы бир жагы эмне? Ичине кирип, ушул кыргыздын руху кайсы эле? Кыргыздын руху эмнелер болгон ошол кезде? Ушул маселени алып чыгуу жагына күч.